Жалал-Абад шаардык балдар клиникалык ооруканасы ачылды. 3 кабаттан турган имараттын биринчи бөлүмүндө кабыл алуу жана ошондой эле бир күндүк убакытка дарылоо жүргүзүлөт. Ал эми экинчи этажында өзүңүздөр көрүп тургандай эле операциялык бөлүмдөр жайгашкан. Жаңы оорукананын 3-чү кабатында сынык жаракат бөлүмү жайгашкан. Эң оолу мында бейтаптар үчүн лифт орнотулган. Жараты бар адам эч тоскоолдуксуз көтөрүлүп, тийиштүү жардамды ала алат. Ал үчүн заманбап медициналык жабдуулар коюлуп, медициналык кызмат көрсөтүүнүн бардык шарты эске алынган. Садыр Нуркожоевич бар президент болуп келгенден бери азыркы кезде саламаттык сактоо жагына абдан чоң көңүл бурулуп атат. Мынакей бүгүн дагы Жалал-Абад жергесинде, Жалал-Абад шаарында балдардын клиникасы курулуп атат. Бүт бардык заманбап аппаратуралар менен жабдыкталган. Дубанда мындай шарттагы жаңы имаратка болгон муктаждык курч эле. Анткени Жалал-Абад облусунун калкынын саны 1 миллиондон ашым болсо, анын 33%-ын 14 жашка чейинки балдар түзөт. Ал эми буга чейин болгону 160 орунду балдар ооруканасы иштеп, орун тартыштыгы маселе болчу. Жай таппай кыйналдык, бар жокко кайрылдык дегендей. Анан кийин бул больница бүтүп аткандан кийин ушу больницаны детский больницага бергиле деп суранып, детский больницага алдык. Бул жака хирургиялык профилдеги оорулардын баарын ушул жака которобуз. Хирургия, травматология и краткосрочное пребывание деп бир күндө жатып текшерилип, диагноз аныкталып, анан которулар турган жака которулат, же болбосо үйүнө кетирилет. Жаңы оорукана жалпы 79 миллион сомго курулуп, каражаттын басымдуу бөлүгүн Асанабил кайрымдуулук фонду көтөрсө, 13 миллион сому жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнгөн. Бул оорукананы ишке берип жатканыбызга абдан сыймыктанып атабыз. Анын курулушуна биздин демөөрчүлөр чоң жардам беришти. Биз болсо Кыргызстанда 20 жылдан бери ишмердүүлүк кылып келебиз. Андыктан мына ушундай социалдык багыттагы долбоорлорду ишке ашырууда бизге ишеним көрсөткөн кыргыз бийлигине рахмат айтабыз. Эске салсак, балдар ооруканасынын курулушу 2022 жылы башталган. Жалпы 75 орунга эсептелген саламаттык сактоо мекемеси бир гана шаар тургундары эмес, облус аймагынан келген бейтаптарга да тейлөө көрсөтүлөт. Диана Райымжанова, Ала Той 24, Жалал-Абад облусу.